Куткаруучулардын жумушу мына ушундай шашылыш кырдаалга туш келет. Анткени сууга чөккөн жаранды куткарып калуу алардын биринчи милдети. Сууда сүзүү ден соолукка пайда болгону менен экинчи жагы кооптуу болуп эсептелет. Ал үчүн сууга сүзүүнү каалаган адам эрежени билиши керек. Буга байланыштуу өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин Ош шаарындагы бөлүмү түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Күндүн ысышы менен адамдар дарыя жээгине эс алууга келишет. Ага келгендердин көпчүлүгү спирттик ичимдиктерди ичип алып сууга түшүшөт. Бул жагдай адам өмүрүнө кооптуу деп саналат. Түшүндүрүү иштерин туура эмес кабыл алгандар да кездешет. Сууга түшүүдө ар бир жаран аны оңой деп кабыл албашы керек. Айрым учурда сууга жалгыз түшкөн адамды куткарып калуу кеч болуп калат. Адам өмүрүн сактап калуу үчүн төмөндөгүдөй жардам көрсөтүлүшү керек. Жабырлануучуда жалгыз гана мээ иштеп турат. Ошол себептен муну сактап калганга аракет кылабыз. Башын аз-маз көтөрөбүз. Аз-маз көтөрдүк. Оозун ачабыз. Оозунун ичиндеги болгон кум, кусунду, шилекей баарын тазалап алабыз. Себеп тазалаганыбыздын себеби бул дыхание бергенде бизге результат болуш керек. Ошол себептен тазаладык. Башын өтө көп көтөрбөстөн аз-маз эле көтөрөбүз. Аз-маз көтөргөнүбүздүн себеби биз дем бергенде бул өпкөгө демибиз түшүп результат болуш керек. Адам сууга чөмүлө алдында чарчап суусап турган абалда болсо, дарыланып чыккан болсо жана ошондой эле спирт ичимдиктерин ичип алгандан кийин сууга түшкөн болсо, бул өлүмгө алып келери толук ыктымал. Суунун температурасы 15 градустан төмөн болгон учурда сууга түшүүгө такыр мүмкүн эмес. Күндүн аптабы 20 градустан жогору болгондо гана сууга түшүүгө мүмкүн. Болгондо да 15-20 мүнөткө гана чөмүлө аласыз. Маалыматта айтылгандай, Ош шаарында былтыркы жылы 8 жаран сууга чөгүп каза болгон. Ал эми жакын айларда эле дагы 2 жаран сууга чөмүлүүнүн курмандыгы болду. Мындай бир эле дарыяда эмес, бассейндерде да орун албоосу үчүн куткаруучу болушу керек жана ал атайын окуудан өткөрүлүүсү зарыл. Бассейндерди куткаруучулардын өзүнүн атайын сертификаты болуш керек. Куткаруучу, суудан куткаруучу деген сертификаты болушу керек. Бассейндердин ээлерине дагы биз атайын ошо практикалык жүзүндө барып жеринде адамды суудан кандай куткарып калат, ошол жөнүндө дагы видео тасмаларды тартып, ошолорго жеринде практикалык жүзүндө иш чараларды жүргүзүп келебиз. Куткаруучунун жумушу да оңой эмес, баары эле куткаруучу боло албайт. Алар психологиялык, моралдык жана физикалык жактан күчтүү болушу керек. Биринчи жардамды билиш керек. Биринчи жардам эмне, кайер сынып калдыбы же внутренний кровотечение, наружный кровотечение, ошолорго биринчи жардамды көрсөткөнгө куткаруучу толук даяр болуш керек. Жай мезгили келип сууга түшүүнү каалаган жарандардын саны көбөйө баштады. Бирок ошол эле учурда сууга түшүп каза болгондор да жок эмес. Мына ошондуктан өзгөчө Кырдаалдар министрлиги жарандарды өз өмүрүн тобокелдикке салбоого чакырат. Мимоза Жаныя кызы, Бексултан Абиев, Ынтымак.